Салам достор, барыңыздарга жайдын ысык күндөрүндө ып-ысык салам айтып, кайрадан эң мыкы шоу жана анын алпарчысы красавчик мен мыкы. Аны эмесе биз баштайбыз. Let's go! Барыңыздар, сурап жатсаңыздар, бүгүн менин үйүмө ким келип калды десеңиздер, бүгүн менин үйүмө конокто Анжелика Кайратовна болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Үйдө оңойлуу таап алдыңызбы? Ооба. Кантип таап алдыңыз? Мен сизге адрести айткан эмесмин. 21 кылым геолокация бар экен, карта келди, карта менен эле таап алдык. Баягы GTA'ны жакшы ойноп калганмын. Анжелика айым кош келипсиз. Дагы жолу биздин берүүбүз бир аз формат ушундай. Мен бардык жылдыздарды, кандай атактуу адамдарды өзүм үйүмө конокко чакырганым себеби үйдө кененирээк, үйдөгүдөй сезип дегендей. Бизде дагы бир сонун эреже бар. Бизге келген бардык конокторду биз үйдөгүдөй кийинтебиз. Биз сизге атайын өзүбүздүн фантазиябыз боюнча Анжелика Кайратовна үйүндө кандай жүрөт деген ой менен атайын кийим даярдап койгонбуз. Ошол кийимди кийип келиңиз, андан соң биз улантмакчыбыз. Кыргыздын Ольга Бузовасы, 3 кыздын апасы, шоу-бизнестин чоң апасы, айымдарды бактылуу кылган, күнүнө Инстаграмда 29 пост кылган Анжелика Кайратовна. Кош келипсиз. Кош дагы келдим. Башка бөлмөдөн которунуп. Кийим кандай экен, жагып атабы? Жакшы экен, мыкын үйүнө келсеңиздер, жашнакай көнөгүңүздү алып калып, өзүнүн эски атасынын кийимин кийгизип коет экен. Кыргызстан Ольга Бузовасы деп айтып кеттиңиз го. Эми ал Ольга Бузова. Эмне себептен подписчиктерине каратабы, же ырдаганынабы, же популярдуулугуна, же чыгармачылык жолуна жараша болду? Ольга Бузова ал бүт жерде жүрөт азыр. Ырдап атат, криптовалюта ачып атат, там кино тартып атат, дагы бир жерде катышып жүрөт, дагы жерде жюриде отурат дегендей. Сизди карасам, сиз ырдап атасыз, алып барып атасыз, подписчиктер боюнча. Бактылуу айым реалити долбоору жок, киного тартыла элек. Домдувада Ольга Бузова жаңы, чачы сары болуп келген мезгилде анда Анжеликада 2 жеке концерт Бишкек шаарына берип койгон. Дөйлү. Аркамда көптөгөн поклонниктер бар эле, анда Ольга Бузованын аркасында бир эле жигити чуркачы. Мен да көрөм ошо Домдува деген жанагы. Анын ал турмушка чыкканы менен балалуу боло элек дегендей ошондуктан. Андан тескерисинче айтыш керек экен, Ольга Бузованы чакырып алып, Россиянын Анжеликасы деш керек экен, Ооба. Мени эстеп атасызбы, таанып атасызбы дегендей. Ооба. Жакшылап эстебейлби анда? Макул. Экранга бир аз көңүл буралы, Ошондо ушул гүлдү бере албай калдым эле, бүгүн атайын ала келгем ушул гүлдү. Сизге мына. Чын элеби? Бул башка гүл экен да. Ошол элеби? Ошол гүлдү алгым келип атпайбы деп эле. Ал гүл чирип уже кырк болуп калыптыр. Ал учурда деген мыкынын акчасы ошол гүлгө жетчү болуш керек. Бүгүн мыкынын гүлү мындай кичине жалтыракка оролуп, анан чоңоюп калыптыр, Айырмасы лилия гүлүнө айланыптыр, Салафан алдык да ошо бүгүн. Чоң рахмат. Ошол эле рубашкачан окшойсуң, Атайын ошол рубашканы бүгүн кийгем, сиз эстейби же эстебейби деп. Канча акча коротулду ошо эне жүрөгүн тартканга элечи? Бул суроону режиссерго бериш керек деп ойлоймун. Себеп деген мен берип эле аттым, иши кылып туруп койсузбу? Ооба, мен жок, мен негизи акта актриса болуп аткардым. Мен төрөлгөндөн баштап чоңойгонго чейин, баягы жеке концертимди бергенге чейин бул өзүмдүн кичинекей бала чагым жөнүндө көрсөтүлөт. Андан кийинкиси көркөмдөлүнгөн. Андан ары уже драматургия кеткен. Ооба, баягы терс каарман болуш керек, бирөө жаман болуш керек, бирөө жакшы болуш керек деп кеткен. Мен сизди ошо эмнеге чакырдым? Ошол эне жүрөгү кино тасмасына тартылгандан кийин мени ошо закрытый показ деп коет го. Ошого чакырбай калышканда, анан ошо бүгүн бияктан закрытый показ кылып, азыр 1 саат ошо эне жүрөгүн көрөбүз. Негизи ал жакта деген көп актерлор чакырылбай калган экен. Ушунчалык баягы премьерасына көп мыкты актерлор десек туура болот го. Мыкты негизги актерлор келбей калып, баягы артында мындай анан жолдон өтүп бараткан, жолдун аркы бетиндегилер эле келип калганда мага ошогончу. Инстаграмда Анжеликада рекламасы канча турат бул экен? Бүгүнкү күнгө чейин бул Инстаграмды мен атам жасап берген эмес, же апамдыкы эмес, же бирди сатып алып бир акча короткон эмеспи, туурабы? Бул асмандан келген. Бул баракча, бул катталуучуларымдын аркасы менен бул жетишкендик болуп атат. Көптөгөн инсандарга мен туура жакшы маалыматты жеткирсем дагы пайдалуу деп ойлоймун. Мисалы үйдөн жаңы бизнесин баштаган айымдардын көбүнчөсүн бүгүнкү күндө мен баягы стартапер катары жардам бергем деп айта аламын. Көп бер жагы эле бир 50ге жакын баракча бар. 0дон баштап бүгүнкү күндө 100 миңге чейин жеткен ийгиликтүү кондитерлер бар.
ийгиликтүү үй кожойкелери бар бүгүнкү күндө бизнесин алып барып аткан. Аларга мен бекер жардам бергем. Дос мамиле катар. Себеп дегенде мен да бир учурда ушундай бизнес баштаганда мен эч ким колдогон эмес. Бүгүн оңой болуп калды бир нерсени башташ, бизнес жасоо. Баштай койсоң эле бүт жылдыздарды чакырып туруп. Дароо эле ооба. Биз мурун деген мисалы үчүн көчөлөрдө баннерлерди илчек. Аны билесиз. Бир ай эле $300. Сиз жакшы көрүп эткенсиз, бир суроо берсе калп эле муну. Негизи деген жашоо мындай. Жашоодо деген негизи. Жок, анан азыр баннердин баары алахан болуп калды. Телевизордун баары алаканда телефон болуп калган. Эрнест Хемингуэй бир жылдар айтып туруп, ушундай болгон экен деп элечи калп эле. Мен сизден бир эле суроо сурадым. Инстаграмда рекламаңыз канча турат? Жок, туура негизи бул асмандан келген да деп элечи. Айлануу эле кетип бартабыз, Баткенди көздөйчү. Мен $300 алам. $500 алам бир публикацияга, бирок аны менен катар мен ал буюмду эгер алсам көп колдонсом ар биринде белгилеп турам, бирок ошол түшкөн акча меники кайрымдуулукка кетет. Сиздин кичүү кызыңыз, эң кичинекейиңиз 2,5 жаш садикте экен. Кичинекей кызыңыз башкалардан өзгөчө эркерээк болуш керек. Анын өзүнүн тили бар дегендей, сиз менен бир жаңы жакшы ойун ойноп атсам, бөбөктүн сөздүгү деген. Мен сизге кандайдыр чоң кишилер айткан сөздөрдү айтам, сиз ошону кенеде баланын тилинде айтышыңыз керек да. Бөбөктүн сөздүгү, let's go. Даярсыз, э? Нан. Няня. Таене. Тени. Машина. Бум-бум. Уй. Му. Машинанын үстүндөгү уй. Му бум-бум. Бум-бум му. Ит. Аф. Жейм. Жебейм. Ня. Сием. Чичам. Кака. Мышык. Мяу. Уктайм. Ушу менен бүттү биздин сөздүгүбүз. Эң сонун аттап бердиңиз. Инстаграмды дагы эле уланталы ошол эле теманы. Инстаграмда эң көп подписчик сиздики болгону менен дагы эң көп фан страница да сиздики экен да. Канча фан страницаңыз бар негизи? 280 тегерегинде фан баракча бар деп айткан. Армия бар. Биз бирөөгө баягы жинибиз келсе, дароо эле группага чогулуп туруп эле баягы пожаловаться басып салабыз. Бүттү, ал киши уже көрүнбөй калат, жок эле болот Инстаграмда. Ооба. Виртуалдуу жашоодо аткылап кетесиз. Ооба. GTA-дагыдай. Мисалы үчүн орто жолдо мындай да фанаттар бар да. Бир күнү карасаң эле баягы фан Анжелика, фан Нурлан Насип болуп алган да. Не десе, мен таарымдым, мага лайк койбой койдуңуз. Мен Нурлан байкеге кеттим, ал мага лайк койду деп коет. Карасаң эле сүрөттөрдүн баардыгы Нурланга алмашып калган болот. Мисалы Нурлан деп мисалга келтирип атам. Нурлан Насип, Анжеликанын фанаттары Нурдо, жана. Бирок Нурлан Аселге үйлөнгөндөн бери менин фандарым көбөйдү деп. Жакшы, анан ошол бүт фанаттарыңарды чогултуп мындай тойда өткөрүп турасыздар, мындай вечеринка деген сыяктуу. Ооба, жолугушуулар көп өтүп турат бизде. Ойнойбуз, природага чыгабыз, пикникке чыгабыз. Көп учурда ошол ата-энелери менден суранышат, жакшы окуусун деп айтып койчу, сенин тилиңди жакшыраак угат. Мен айтам, бир гана жакшы окуган кыздар менин фандарым боло алат депчи. Өзүбүздүн эрежелер бар. Өзүнчө эле мафия тройсарсыз. Эрежелер бар, эч ким менен айтышпаш керек, эч кимге жаман сөз жазбаш керек, жаман комментарийлерге жооп бербеш керек. Орто жашы канча ошолордун? 38 жаштагы эжеден башталып, эң кичинекейи, кичүүсү 10 жашта. 38 жаштагы эже? Эмне жашоодо эмне болгон? Ал эженин жашоосу. Абдан жакшы көрөт. Мен ошол бирөөсү жалаң улуттук кийген кийимдеримди чогултса, бирөөсү жалаң видеолорумду чогулта. Айтыр аргандай. Каякта жашап атабыз? Бул наушникти мен тагынам. Сиз кандайдыр сөздөрдү айтасыз, мен ошолорду табышым керек. Андан соң сиз тагынасыз, мен кандайдыр сөздөрдү айтам, сиз табышыңыз керек. Эң сонунайын. Уккум келбейт деп аталат. Бияка бирөөнүн ырын коебуз, кыргыз эстрадасынан. Уккуңуз келбейт такырды кула. Андан эмесе даяр болсок биз кеттик, э? Мисал. Бычак. Мисал. Былчык. Ми. Мылтык. Мисал. Мыйзам. Мисал. Мылтык. Түшүнө эле айтпай атасың сен, атайынчы. Мисал. Жок, кийинкиси давай. Крем. Кетет. Крем. Хлеб. Крем. Кемпир. Крем. 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 Тери. Крем. Крем. Всё. Жиндишка. Жылкычы. Жиндишка. Эмне эле кыйнап атасыздар?
Жин. Жыл. Ди. Жылдыз. Жылды. Крышасы жылды. Ага. Жиндишка. Жиндишка. Да. Саркеч. Жаргыч. Саркеч. Не, атпегіле. Саркеч. Сакчы. Саркеч. Кейиnkisi давайте. Маркетолог. Мен келесо. Маркетолог. Парадокс. Маркетолог. 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 Да. Уйгак. Курсак. Уйгак. Курак. Уйгак. Курал. Уй. Курдак. Уй. Уран. Уйгак. Башка. Чач тарач. Жаргылчак. Чач тарач. Жар. Чач Чач. тарач. Чач тарач. Чач. Чач вачач. Чач. Тарач. Чач тарач. Вот. Китеп. Китлап. Китеп. Китеп. Все. Жоғазын. Ток. Жоғазын. Токазын. Жоғазын. Токазык. Жоғазын. Жо. Ғазын. Казык. Жоғазын. Омар. Омар. Да? Қазан. Азаль. Қазан. Азан. Қазан. Казан. Все, бітті. Позитив жетишпей жатабы. Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check It KG сайтында. Салам достор, биз биринчи чыгарылышта Нурлан Насиптин кепкасы жана ошондой эле биздин өнөктөшүбүз Let's Go'дун сонун скейт ойнотконбуз. Мына ушул эки белектин ээси болуп биздин көрөрманыбыз Сымбат Жолочиева аталды. Сымбат, сизди куттуктайбыз. Белегиңизди кантип алып кетем десеңиздер, биздин эң мыкты шоу деген Instagram аккаунтубуз бар. Ошол жака жазсаңыз сизге баарын түшүндүрүп беришет. Жана ошондой эле эл эмне дейттин көрөрмандар үчүн эң сонун жаңылык бар. Албетте азыр эл эмне дейт долбоору каникулда, бирок күзүндө буюрса 4-чү сезон башталат. Ошондуктан биз менен болуңуздар достор. 1-1 тыга катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, эң мыкты шоуну көрүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эң мыкты шоу. Сиздин өзүңүздүн мындай тойго чыккан ставкаңыз канча болуп калат? Ырдын санына жараша болот. 2 ырдыкы, 3 ырдыкы, 5 ырдай. Жакшы ырчылар канча акча алса, ошол катарда мен дагы ошол акчаны сурайм. $500 $500 Ооба. Жакшы. Бул Бишкек ичинде. Бишкек ичинде. Ооба. Чет жакка чыксаңар Чет уже сом менен берип 300, 400, 500 доллардан кошулуп кете берет. Кара-Балтада уже $350 кой. Кара-Балтага 300гө 300 кошулат. Ошондо аякта еще сабап кетиши мүмкүн деп койсуң. Жок, бизде мындай да баягы той учурунда Бишкек шаарында мисалы үчүн 2 той, 3 тойго жетишебиз. Ал эми Кара-Балтага барып келгенче сен бир эле тойго жетишип каласың да. Ошол бир күндүкүн чыгарабыз керек. Тамаша. Бирок болуп эле турсун той. Негизи биз чыгармачылыктагы инсандар өзүбүздүн клиптерибизди, ырларыбызды каржылап, ушул той менен акча таап, той менен концерт берип, той менен чыгармачылыгыбызды алып келе жатабыз. Чындыгында той бизди багат. Азыркы кезде жеке жашооңузда эмне болуп жатат? Алдыдагы пландарыңыз кандай дегендей ошолорду жөнүндө айта кетсеңиз. Буга чейинки интервьюларымды көрсөңүз, жалаң эле мен жеке жашоону айта бериптермин. Жалаң ошо өзүм үй бүлөмдү, ата-энемди, айтор чыгармачылык суроо келсе деле үй бүлөмдү айтыпчы. Жаңы ыр качан чыгат билесиңерби? Мен Ал ыр деген мынтип жаралды деппи? Апам айтып атпайбы баягы дечи? Чындыгында жеке жашоо аябай көп болуп келген. Бүгүнкү күндө себеп дегенде 29 жашта көп эле айымдардын 3 наристеси бар деп айта албайм. Мындан нары мен ушул жеке жашоомду жеке жашоо кылып калтыргым келет.
Мындан ары эшик жабылды деп кой. ооба, мындан ары эшик жабылды. Мен ошол жумуштарым, иштерим, чыгармачылыгым менен кандай эл мени тааныса, ошол менен эле кетким келет. Азыр биз сүрөт тартабыз. Сиздин кыялыңыздагы эркекти тартышыбыз керек. Мен дагы ошо эркектердин көз карашы боюнча мындай идеалдуу эркек кандай болгон ошону тартам да азыр. Дизайнерликин качан окудуңуз беле? 6 жыл мурун үйлөнүп өткөнүктөрү боюнча. Малайзиядан окугам дейсиз беле? Angel Ли деген дизайнерден ушул. Эс алганы бар эле случайно окуп калдым. Жок, атайын барганбыз, анан эс алууга кийин бардым. Атайын барганбыз, анан окуганан эс алып кеттик деп койсо. Анда сиз биринчи көргөзүңүз. Ошондой идеалдуу кыргыз болуш керек экен, Бул астыдагысы менин машинам. Мен ойлоп атпайм, обязательно машинасы болуш керек экен деп. Жок, мен мунам. Мен ойлоп аткам. Жөн эле ойноп тартып койдум. Машина тарткан жакшы көрөм ушундай. 1 секундда тартылчу машина да бул. Мен машинасы бар эркек керек го деп мен уже кайгыра баштагам да. Машина жок, эмне кылам? Тиги жугилини ала берсемби деп ойлоп аткам. Жок, бул жакка мен дагы мындай үй тартайын дедим, анан мүшөк акчалар счётканы тартайын дедим да. Анткени Такыр шанс албай калсын депти. күчтүү, мындай акылдуу кыргыз жигит экени көрүнүп атат. Акылы каянан көрүнүп атат алдыны. Акылы көрүнүп атат, кашынан көрүнүп экен, кашынан. Жакшы. Анда мен сүрөтүн көргөзөйм. Мен кандай сүрөт тарттым? Менин оюм боюнча чыныгы мындай идеалдуу эркек кандай болуш керек? Мына мондай болот. Вау. Мындай бети сары, мындай пиджаги бар, жашыл мишкасы бар. Шоу-бизнесте азыр көп эле аябай эле популярдуучулар бар. Бирок сиздин оюңуз боюнча сиз тааныган адамдардан эң эле мындай таланттуу, бирок кандайдыр бир себептер менен элге таанылбай жаткан инсан барбы? Мындай инсандар аябай көп. Аябай көп. Билесизби? Шоу-бизнесте баягы аябай бир укмуш үнүң менен таланттуу болсоң дагы өтпөй калышың мүмкүн да. Бул жерде сахнада иштеп, экрандарда иштеп өзүңдү сатканды да билишиң керек. Баягы ырдаганда гана эмес да. Мен ошол нерсени байкадым. Себеп дегенде эң жакшы ырдагандар булар кабакта. Алар ошол кабакка көнүп калышкан. Же болбосо бир жылуу жумшак жерде ырдап эле өзүнүн талантын берет дагы, бирок ар жакка чыгып бир эмгектенип, мондай борон чапкынга киргиси келбейт. Коркушат. Коркушат, же бул меники эмес, жок бул нерсеге эле мен ыраазымын деп бир өзүнүн мындай скорлупа деп коет го, бир өзүнүн мындай айлана чөйрөсүнөн нерседен чыккысы келбеген инсандар бар. Бир-эки ысым. Такыр популярдуу эмес, бирок биздин ырчылар бул мырзадай баягы ырдай албайт эмес. Бул мырзанын деңгээлине жете албайт мүмкүн. Бул мырзага жетпей да ырдап кала турган ырчылар бар деп айтмакчымын. Бул Данияр аттуу мырза Ош шаарында Изюм Реста клубда ырдайт. Голос сымал дагы бир чоң проекттерге катышса, балким ал дагы Кыргызстанга өнүгүп кетет андан ары. Үнү аябай күчтүү. Кыргызстандагы эң мыкты ырчы мырза жана эң мыкты ырчы айым ким деп ойлойсуз? Эми бирөөнү айтсам, азыр бирөөсү таарынып калышы мүмкүн да, билбейм. Мен баарын эле айтарым. Ва, сон ырдайсың. Калп айтканды жакшы көрөм деп койсо. Ооба, керкисте калп айтканга туура келет да. Мыкты деген 3 ырчы мырза, эң мыкты деген 3 айымды айтсаңыз болот. Арсендин үнүнө аябай баа берем. Арсендин кайсыл ырын уксам дагы анын тембринен мен тажабайм. Такыр тажабайм. Узун жолго чыкканда бир гана анын дистерин угам. Омардын ырлары мага жагат. Мисалы үчүн өзүнүн аткаруусу дагы жагат. Ал эми Мирбек Атабековдун үнү, мен ойлойм, ар бир ырдын көркүн ачат деп ойлойм да. Айымдардан эң мыкты ырчы ким? Эми Саламат Садыкова эжекебиздин үнүн баардыгыбыз билебиз. Кандай гана легендарлуу инсан. Гүлнур Сатылганованын тембри бул өзгөчө, жалгыз, жападан жалгыз тембри мындай. Айым Аялчиеванын аткаруусу жагат. Өзүнүн стили менен. Алып баруучулук менен да алектенип жүрөсүз. Бактылуу айым реалити шоу алып барасыз. Бактылуу айым бул өзүңүздүн автордук проектиңизде турабы? Ооба. Канча чыгарылышы чыгып кетти? Канча жыл болуп кетти? 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде биз 85 чыгарылыш жасап, өзүмдүн бала кезде кыялымды аткаруу максатында ачкан болчумун. Алып баруучу болуш үчүн. Жок. Мен эгерде буюрса чоңойсом, мүмкүнчүлүгүм болсо, бардык айымдарды сулуулайм деген кыялым бар эле. Өзүмдүн сулуулук жаатта дагы адисмин, визажист болгондуктан 10 жылдан бери айымдарды сулуулап, боёп, өзүм салонумда
көрсөтөм тейлөөлөрдү. Ошондо эми капчыкка жараша болуп калат да, баардык эле айымдар сулук салонго кире бербейт, балдар менен алек болуп, чачын кырктырып көрө элек, салонун көрө элек айымдар бар. Мына ошол айымдарга ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиз. Ооба, долбоор көрсөтүп, кайрымдуулук иретинде бир ушул долбоорду иштеп чыккан болчук. Коом негизи мындай аябай бактылуу болушу, негизи аял зат эле бактылуу болуш керек да, ошол жетишет деп ойлойм. Аял зат бактылуу болуп жылмайып турса, мырза андан өткөн бактылуу болот. Мындай суроо, былтыр бизге конокко Казакстандын белгилүү айымы Баян Эсентаева келген. Ооба. Ошондо бактылуу айымга да тартылган экен. Эмнегедир ошол бактылуу айымда интервьюну сиз эмес башка кыз алыптыр да. Бул эмне себептен болду эле? Ал көрсөтүүнү сиздер байкасаңыздар эки тилде тең алып барганбыз. Мен кыргыз тилинде Соода борбордо алып барып, бул нерсе жөнүндө айтып бергем. Ал эми интервьюну орус тилинде Айгүл Курман алган. Себеп дегенде биздин казак элибиздин кызы орус тилинде интервью берейин деп өзү бизден суранган болчу. Биздин көрсөтүүбүз экинчи жылы аябай популярдуулукту алды. Анан кийин орус тилдүү каттар көп келип баштады. Аябай көп келгенден, бирок мен бир гана кыргыз тилди өнүктүрүү максатында баягы колдонулбай калган упа, эндик, помада мисалы үчүн ошол сөздөрдү колдонуп нукура кыргыз тилинде мына мода жаатында алып барайын дегенде баары бир орус тилинде да керек болду да. Анан мен өзүм жалгыз бир жумада бир эле чыгарылышка жетише алат экенбиз. Мисалы үчүн бир күнү выезд болот, экинчи күнү студияда тартабыз, үчүнчү күнү ага кийим тандашыбыз керек, төртүнчү күнү биз аны монтаждашыбыз керек, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан дагы бир соведущая болсо деп биз орус тилдүү Айгүл Курманованы суранган болчук. Эми ырчылыгыңызга бир аз өтөлү, анан жанынан бери Инстаграмыңыз. Анан дагы 5 кесибим калат, ага да өтөбүз, шашпай. 5 кесибиңиз? Ооба. Кандай кесиптер? Мен өзүмдүн негизги кесибимди билесиз да. Негизи кайсы кесип? Экономист, информатикмен. Ошондо кандай эмне кылдыңыз? Ошондо жана Инстаграмдын подписчиктери көп болуп атпайбы? Информатика жагын. Ошонун бар мен информатика жагын мындай экономика менен эсептеп тургандан кийин подписчиктерди көбөйдү. Кайсы университетте аяктадыңыз эле? Жаңы Кыргызстанда жок университетте аяктаган окуйсуз. Ал университет азыр ачылып элек. Технологиялар институту. Жигит Калыков экөөбүз чогуу ошо окуганбыз. Чогуу окуп, ырдап жүрүп эле окууну бүтүрүп кеттиңер. Чогуу ырдап эле анан бүтүрүп кеткенбиз да окуу үчүн эле. Жакшы. Дагы кандай кесиптериңиз бар? Визажист. Алып баруучулук буйруса алып калды. Киного тартылып, бул хобби болуп, ырчылык, бул төрөлгөндөн берки кесип деп. Музыкалык билимде ошо. Кылгыяк. Кол ойнотуп ошол Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатында окугам. Биринчи классыман бери жатып, окуп, Нурайым Азыкбаева классташым, мына ушул музыканттардын баарыбыз эле бир класста окуп, музыка тармаганда бүгүнкү күнгө чейин ооруп келебиз. Бир гана ырчылык эмес, визажист, информатикадан сабак берсеңиз болот экен. Негизи эле эми бизнеста жаатында бухгалтериянын өзүн кармашың керек. Ошондо гана баягы ийгиликтер жаап болуш керек. Үй бүлөдө дагы мындай экономика жагын караш керек. Анжелика айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Анан бизде дагы жакшы салт бар. Келген конок биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белек таштап келет. Сиз ошол кандай белек ала келдиңиз? 2 белек даярдап келдим. Бирөөсү ошол Айым деген китеп болот. Бул менин өзүмдүн калемиме таандык мода сулуулук жаатындагы кеңештер жана ошондой эле менин ийгилик сырларым тууралуу. Ошондой эле Роберт Кийосаки былтыр бизге келип кеткен Кыргызстанда. Ошондо китебине мага өзүнүн кол тамгасы менен китебин таштап кеткен, мен окуп чыккам. Ошол китепти мен бир мырзага белек кылат элем. 2 белекке мына биздин өнөктөш Let's Go'дон жакшынакай топ кошулмакчы. Сиздер бул 2 белекти утуп алыш үчүн эмне кылышыңыздар керек? Бир гана биздин 11 ТВ деген YouTube'дагы каналда ушул видеонун алдында Анжелика Кайратовнанын жаңы долбоору чыгып атыптыр. Толук адамдарды арыктатабыз деген. Ошол долбоордун атын ойлоп табыш керек. Силер өзүңөрдүн эң күлкүлүү жана эң оригиналдуу 2 комментарий, бир айым жана бир мырза утмакчы. Барыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар. Мага берет экенбиз, Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, биздин конок болуп кет, мыкты
көп суроолоруң бер сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер биздин конок болуп көр сүйүнө жан дүйнөң өзү бизде жалгыз чындык сөз жалганды өзүңдөн бөл мыкты эң мыкты шоу эң мыкты шоу шаң менен өтө жашоо бал менен өтө жашоо чын жүрөктөн сырдашуулар бирге жетебиз ашууга кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда